Баткенде чет өлкөлөргө ондогон тонна мөмө жемиштери экспорттолду. Баткен облусунда 7000 гектарга жакын өрүк бактары бар. Жалпысынан 97000 тонна өрүк жыйналып, кургатылганы 28000 тоннаны түзөт. Өрүк жылына 10000 тоннадан ашуун жыйналып, ишкерлер тарабынан 8000 тоннадан ашыгы чет өлкөлөргө, айрыкча Москва, Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург шаарларына экспорттолот. Быйылкы жылы ак өрүк көп болгондуктан 1 килограмм баасы 30-40 сом болуп, былтыркы жылга салыштырмалуу 5 сомго арзан сатылган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн өкмөттүн жыйынында окуу китептериндеги жана аттестаттардагы каталарга байланыштуу маселени көтөрдү. Өкмөт башчы билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиевага кайрылып, маселени чечүүнү тапшырды. Гүлмира Кудайбердиева буга чейин китептин сапатына, анын мазмуну менен каталарга ким жооптуу экени так аныкталбай калгандыгын, эми жаңы жобого ылайык окуу китептерин иштеп чыгуу жана басып чыгаруу басмаканага жүктөлөөрүн билдирди. Буга чейин бир катар окуу китептеринде грамматикалык каталар чыгып, министрликтин иши катуу сынга кабылган. 2019-2020 жаңы окуу жылында китептердин ижара акысынан 43 миллион сом чогултуу пландалууда. Бул тууралуу 24 агенттигине билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкен. Бул алдын ала алынган маалымат. Так маалымат окуучулардын жана китептердин саны боюнча автоматташтырылган маалыматтык системаны киргизгенде билинет. Бүгүнкү күнгө карата китептердин ижара акысынан 17 миллион 482 миң сом келип түшкөн. Анын 17 миллион 400 миңи тез депозитке жайгаштырылган. Бардык төлөмдөрдүн 93% эл сом системасы боюнча келип түшүүдө. Ар бир китеп 25 сомдон бааланууда. Бүгүн түнү саат 1 чамасында Toyota Chrysler үлгүсүндөгү унаа жол кырсыгына кабылды. Унаанын айдоочусу Бишкек шаарынан Байтек Баатыр көчөсү менен түндүк багытка бара жатып, Жумабеков көчөсү менен кесилишкен жерден оодарылып кеткен. Жумабеков көчөсү менен кесилишкен жерден жолго чыгып кеткен. Натыйжада бакты сүзүп оодарылган. Маалыматка караганда жол кырсыгынан жабыркагандар жок, унаа айып аянтчасына токтотулган. Россияда кирешеси минималдык өлчөмгө жетпеген жарандардын саны өстү. Статистикалык комитеттин бүгүн жарыялаган баяндамасына караганда, 2019 жылдын 2-кварталында 18 миллион адам, башкача айтканда өлкө калкынын 12,5% өтө жакыр жашайт. Статистикалык комитет бул көрүнүштү инфляцияга салыштырганда минималдык кирешенин өлчөмү өскөнү менен байланыштырууда. Анын көлөмү өткөн жылга караганда 7%га жогорулап 11 миң рубльду түзгөн. Ал эми инфляция бир жылда 5%га жогорулаган.